Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Жеңиш Молдокматов талкуу жараткан сүрөт боюнча комментарий берди. Социалдык тармактарда Өмүрбек Текибаев менен Жеңиш Молдокматовдун кафеде маектешип олтурган сүрөтү тарап, коомчулуктун көңүлүн буруп, кызуу талкуу жаратты. Талкууга жем таштаган сүрөт боюнча коомдук ишмер Жеңиш Молдокматов Facebooктагы баракчасына өз пикирин жазып чыкты. Анын айтуусу боюнча саясатта бардык тараптар менен жолугушуулар, пикир алышуулар болуп турарын билдирген. Саясий талаада саясатчылардын, журналисттердин бири-бири менен пикир алышып туруусу же жолугушуп сүйлөшүүсү кылмыш эмес. Мен Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Курсан Асанов жана башка көптөгөн саясатчылар менен жолуккам. Аны дагы чыгарсаңар болот. Жашыруун эч нерсе жок. Мындан кийин дагы көп жолугушуулар өтөт. Артыбыздан киши салдырып, аңдып убара болбогула. Биз дайыма ачыкпыз деп жазган Молдокматов. Ошондой эле жакында саясатчы Өмүрбек Текибаев менен журналист Али Токтакуновдун ошол эле тамактануучу жайдан тартылган сүрөтү чыгып, социалдык тармактарда талкууга алынган. Садыр Жапаров кыргыз бийлигин тазалайт. Акыркы кездерде улам жаңы чиновниктер республикалык маанидеги жетекчилерде, айыл өкмөттөрүнүн башчылары да мыйзамсыздыкка, арам оокатка сиңирип алууга шектелип кармалып жатат. 100 миңдеген долларлар, миллиондогон сомдор казынага төктүрүлүп, уурдалган эл байлыгы кайра казынага кайтып келип жатат. Мамлекеттик казынага кол салуу 30 жылдан бери тынымсыз жүрүп келди. Мунун баары билип турган президент да карапайым жаранда, бирок эч ким уурдалган мүлктү кайтарып алуу, ууруларды жазага тартуу, кустуруу максатын көздөбөдү. Өткөн бийликтин учурундагы ууруларды колдоп, фактыларды талап кылып кутулушкан. Эми жаңы бийликтин учурунда кустуруу, ууруларды кылтакка илүү кадимки көрүнүшкө айланды. Адилеттик мыйзамдуулук ордуна келип жатканына коомчулукта ыраазычылык билдирип жатканын көрүп турабыз. Бирок азыркы бийликтер канчалык аракет кылса да, мурдагы бийликтин уурулардын, мыйзамсыз иштерди жасаган чиновниктердин тарапкерлери жактырбай, мунун баары элди алдоо катары көрсөтүүгө аракет жасашууда. Чындыгында мурдагы бийликтин учурунда азыркы абакка алынып, миллиондорду кускан уурулар коргоого алынганын, ууруларды колдогондор да ошондой эле ууру экенин моюнга алышпайт. Садыр Жапаров президенттик такка олтурган соң бардык бийлик бутактарында иштеген жетекчилердин кызмат орду кайра каралып чыгаарын, жетекчилер жаңы критерийлер менен тандалып алынарын айткан эле. Буйруса бийлик системасы да тазаланып, элдин жана мамлекеттин гана кызыкчылыгына иштеп баштаганын көрүп турабыз. Бул эми гана башталган иш. Буйруса анын жемиши эл күткөндөй болот. Бишкек шаарындагы Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Таксим кафесинин ээси Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары коркутуп жатканын айтып чыкты. Аталган кафени 10 жылдан бери иштетип келген Али Ифлас оглу төмөнкүлөрдү билдирди. 10 жыл мурун мен Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Балтика кафесин ижарага алган элем. Айына 20 000 сомдон ижара акысын төлөйм, бирок алар эч кандай квитанция беришпейт. 2017 жылы мен жердин ээсине кафени кеңейтүү өтүнүчү менен кайрылдым. Бишкек глава архитектура муниципалдык жерди ижарага кошушу керек болчу. Жердин ээси Чынара Султанбекованын атасы Эрнис менден 70 000 доллар алып, мен документтерди бүтүрүп берем, куруп берсеңиз болот деди. Акчаны берип кура баштадым. 2018 жылы Бишкек мэриясынын кызматкерлери келип, кафенин жаңы кеңейтилген бөлүгүн мыйзамсыз имарат катары бузушкан. Андан кийин Эрнис документтерди чечпестиги аныкталды. Эми ал менден акча алган деп таанып жатат дейт. Ошондой эле түрк бизнесменди коркутуп, белгисиз адамдар травматикалык тапанча менен да атышкан. Бир унаа токтоп, чоң жигиттер түшүп калышты. Алар кафе жөнүндө сүйлөшүү керек деп коркутуп башташты. Алардын бири травматикалык тапанча менен менин бутума ок атты. Мен Туркиядагы туугандарым үчүн кабатыр болбо деп эч кимге айткан жокмун. Бул адамдардын арасында Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары болгон. Себеби ал Таксим кафесин бузуп, бизнес борбор кургусу келет. Кафени күлөөгө коюу үчүн Туркиядан ири насыя алгам. Мен дагы 2 жыл төлөшүм керек. Ошондуктан мен эмне кылышты билбейм, деди түрк ишкери. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевке жана дагы башка кызматкерлерге COVID-19-дан каза болгондордун жакындарынын сүйлөгөн ачуу сөздөрүнө Мадамин Каратаев комментарий берди.
Каратаев төмөнкүлөрдү билдирди. Кызматтан алса алышсын, мен ага карманбайм. Бирок эмне үчүн ууру жана киши өлтүргүч деп жатышат? Мен эң кооптуу жерлерде иштеген адаммын. Эмне үчүн бирөөнүн айынан ушундай болуш керек? Менин ууру экенимди ким аныктайт жана киши өлтүргүч деп жатышат? Мен бирөөнү тебелеп кетиптирминби же атып салдымбы деп комментарий берди Каратаев. Министрдин орун басары ошондой эле митингди өткөрүүгө мэрия уруксат бердиби деп сурады. Баарын ууру жана киши өлтүргүч дегидей алар сотпу эмне деп ачууланганын жашырган жок. Белгилей кетсек, митингке чыккандардын бири Ырыскан Зулпукарова министрдин орун басары Мадамин Каратаев менен Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонологу Талант Сооронбаевдин жоопкерчилиги каралышы керектигин айткан. Мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков контрабандалык иштерге аралашкандыгы тууралуу маалыматты айрым сайттар жазып чыккан. Репортер Чекит Кейжи сайты өздүк булактарына таянып Айдарбеков боюнча макала жарыялады. Маалыматка таянсак, Айдарбеков Түркменистандагы элчилигинде иштеп жүрүп, аткезчилик схемалар менен алектенгени жазылган. Билдирүүгө таянсак, ал кызмат абалынан пайдаланып спирт ичимдиктерин жана тамеки ташып жүргөнүн билдирет. Андан кийин ал расмий түрдө бул өлкөдөн чыгарылган. Дал ушул Ашхабадтан чыгарылгандан кийин дипломатиялык кызматкер өзүнүн жеке маалыматын өзгөртүп, Игенбердиевдин ордуна Айдарбеков болуп, өзүнүн алыскы эне тарабындагы аталарынын атын алган. Эскерте кетсек, Чыңгыз Айдарбеков президенттин кеңешчиси кызматына өткөн жылдын октябрь айынын аягында дайындалып, кайра эле декабрдын башында бул кызматтан бошотулган. Айдарбеков 2018 жылдын октябрь айынан 2020 жылдын октябрь айына чейин тышкы иштер министри кызматын аркалаган. Эми дүйнөдөгү бүйүр кызыткан окуялар менен тааныштырабыз. Орусиянын көптөгөн аймактарында 23 январдагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бошотууну жана жемкордукка каршы күрөштү талап кылган нааразычылык акциясы маалында айрым шаарларда демонстранттар менен полиция кагылышканын жана 3,5 миңден ашуун киши кармалганын ОВД инфо маалымат кызматы кабарлады. Кармалгандардын саны 3564-кө жеткен. Бул акыркы жылдардагы эң жогорку көрсөткүч экени жазылган. Москвада 1400дөн көп киши, Петербургда 500дөн ашык киши башаламандык учурунда кармалган. Ал эми Орусия бийлиги кармалгандардын саны тууралуу расмий маалымат бере элек. Бардыгы болуп, Орусиянын 100дөн ашуун шаарында нааразычылык акциялары өттү. Жалпысынан демонстрацияга 100 миңден көп киши катышты. Алар Алексей Навальныйды бошотууну талап кылышып, Владимир Путиндин башкаруусуна жана анын саясатына каршы чыгышкан. ОВД инфо билдиргендей, полиция кызматкерлери 30дай кишини сабады. Петербургда укук коргоо органдарынын кызматкери ичке тээп жиберген аял ооруканага жатты. Кармалгандардын арасында 100дөн ашык өспүрүм жана ондогон журналисттер бар. Кармалгандардын көпчүлүгү административдик протокол түзүлгөндөн кийин бошотулду. Дагы бир бөлүгү сотту күтүп, ички иштер бөлүмдөрүнүн убактылуу кармоо жайларында түнөштү. Америка Кошмо Штатынын Веллингтон шаарынын тургуну тоогунун жүрөгүн дарылатыш үчүн $10 000 сарпталганы тууралуу маалымат социалдык тармактарда желдей тарап, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Маалыматта 2 жыл мурда аял зоологиялык дүкөндөн жөжө сатып алып, аны үйүндө багып келген. Тоогунун абалы начарлагандыгын байкаган кожойкеси адистерге кайрылууну чечет. Адистер канаттуунун канынан анализ алып, УЗИ, рентген жана эхокардиографиядан өткөрүшүп, жыйынтыгында тооктун жүрөгү ооруй турганын аныкташкан. Ветеринарлардын көрсөтмөсүн укканда Селена Нотнагел тоогу жок жашай албай турганын айтып, ал менин жанымдын бир бөлүгү. Эгер канаттуу жакшы болбосо, анда чуңкурда экөөбүзгө ылайыктап каз. Мен ал жок кантип жашаарымды билбейм деген Нотнагел. Канаттууга адистер операция жасаган. Медициналык процедурадан кийин тоок тамак жеп, басып мурдагы калыбына келген. Аны дарылатууга $10 000 чукул каражат сарпталганы маалым болду. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.